Арыбаңыздар кадырман кыргыз журтум, 1989 жылы 23 сентябрда биздин мамлекеттик тил кабыл алынган. Биз Манастын урпагынанбыз. Биз ар дайым өз эне тилибизди сактап жана кадырлап жүрөлү. Эч качан өз эне тилибизди унутпастан, ар дайым кыргыз тилинде сүйлөп, өз ата бабабызды унутпастан, ар дайым кадырлап сыйлап жүрөлү. Баарыңыздарды куттуктаймын. Урматтуу Кыргызстандын бардык жарандарды сиздердин мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кылыңдарды карыткан кыргыз тилибиз мындан ары дагы өркүндөп өсө берсин. Дүйнөдө канча тилдер бар, сан жеткис көпкөң эсеби. Унутулуп кыйраган канчасынын жок өзөгү. Өз тилин баалап бакпасаң андай эл алга өсөбү. Керемет кыргыз тилимден келгилечи жашкарым. Кан манасытын сезели демекчи. Бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүбүз менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Саламатсыздар урматтуу кыргызстандыктар, элибиздин улуу тиреги болгон, элибиздин улуу өзөгү болгон мамлекеттик тил майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар дайым тилибиздин тагдыры түбөлүктүү болсун, уюткулуу болсун, уңгулуу болсун. Баарыңыздарды эне тил майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Байыркы кыргыз тилибиз кылымдарга чейин жашай берсин. Майрамыңыздар куттуу болсун. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Кыргыз тили бул биздин ата бабалардан калган чоң мурас, мамлекеттүүлүктүн тиреги, улуттун өзөгү. Кыргыз тили бул мен ойлойм, ар бир кыргыз баласы кыргыз тилин өзү сүйүп, таза сүйлөп, муундан муунга өткөрүп берүү бул биздин ыйык парызыбыз деп ойлойм. Ошондуктан кыргыз тил күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Биздин тилибиз аябай бай тилдердин бири. Ошол бай тилибизди өнүктүрөлү, өстүрөлү, кылымдардан артып келген тилибизди кийинки урпактарга да өткөрүп берели. Бүгүнкү майрамыбыздан куттук болсун.